Талас районунун Көктөкөй айылында мыйзамсыз күйүүчү май саткандарды арбын көрүүгө болот. Алардын бири өздүгү тууралуу эч кандай документ көрсөтө албаган сатуучу. Бул жерде жалданып күнүгө каражат табуу үчүн иштейт. Ал эми мыйзамсыз күйүүчү майды ташып жаткан жаран бул учурда өзүн коомчулукка чыгаруудан качат. Кандай болгон учурда дагы мыйзамсыз жүргүзгөн иш аракетине Талас райондук салык башкармалыгы тарабынан акт түзүлдү. Район аймагындагы мындай рейдтер эми күн сайын уланат. Салыктык рейд учурунда мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, эки жерден бензин мыйзам сатып аткан жери аныкталып, ал мыйзам чегинде алынды. Эми бул бензиндин тагдыры болсо биз юристке өткөзүп беребиз. Ал киши болсо сотко өткөзөт. Анан сот кандай чечим алат, биз аны билбейбиз. Бул бензиндер маркирован, не маркирован, ошонун баарын каралышат. Ошол мыйзам чегинен анан иш чара жүрөт. Бул эми такай болот, күнүгө болуп атат. Бул Кыргызстан боюнча болуп атат. Бул эртең дагы бүрсү күнү дагы жүрө берет. Бизден тышкары мына республика өзү да келип карап атат. Биз өзүбүз дагы такай-такайга чыгып карап турабыз. Биринчиден бул коопсуздук, элдин коопсуздугу, өзүнүн коопсуздугу. Экинчиден бул мамлекеттин бюджетине чоң зыян алып келип атат. Анткени бул бензиндерге эчтеке төлөнбөгөн бензиндер болуп атат да. Райондун жонарык айылында деле так ушундай көрүнүш. Желим идиштерге куюлган күйүүчү майларды сатып жаткан жаран алгач мага эскертүү бергиле деген талабын койду. Мен 2 күн болду мына чыгып атканыма. Бүгүн эртең мына кече күндө чыккам. Кече бирок мен айкелер менен вообще көргөн да эмесмин. Мага келишкен да эмес. 2 күн болду. Негизи эскертип деле берип койсоңуздар, экинчи чыкпайт элем да негизи. Салык кызматы буга чейин мыйзамсыз күйүүчү май сатып жаткан сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүү берилгендигин билдирди. Эми алардын ишине мыйзам чегинде баа берилип, тиешелүү айып пулдар салынат. Район боюнча бүттүк, ар бир сатууга бир нече жолу балдар кирип, айтып, түшүндүрмө берип, экинчи сатпагыла деп. Анткени бу жерде деген элдин коопсуздугу, машина өтүп атат, балдардын коопсуздугу да. Жалаң эле баягы кичине тыйынга кызыгышып эле сатышып атат. Булар деген бензин алып келип алышып эле мыйзам сатып атканда ишкерлик кылышып атат. Административдик кодексте 313 беренеде бар. Физический иштер 20 000 сом, юридическийлер 65 000 чейин салынат. Рейдтин жүрүшүндө сатууда турган күйүүчү майлар салык кызматы тарабынан алынды. Нурузбек Шабдамбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району.